Чын айтамын, балким жалган туюлар. Кыргыз десем ыр оозунан куюлар. Окшош турсам мен чыңгызды тоолорго, ор койгон тоо улам көзгө урунар. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер кыргыздын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин өмүр жолу менен таанышасыңар. Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылдарда 12 декабрында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы Төрөкул Айтматов КПССтин Кыргыз аткомунун катчысы, эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адам болгон. Апасы Нагима Хамзаевна теги боюнча караколдук татар, жергиликтүү театрда актриса болгон. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун айынан Чыңгыз Айтматов мектепти таштоого туура келген. Ал убакта Айтматов 14 гана жашта болгон. Шекер эли аны сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап алышкан. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштей баштаган. 1946 жылдары 8 класты аяктаганда Жамбылдагы Зоот ветеринардык техникумга өтөт. Залкар жазуучу, Союз учурунда Адаби Кыргызстан, Иностранная литература журналдарынын редактору, СССРдин ири адабий басмаларынын редколлегиянын мүчөсү болгон. Бир катар чыгармачыл союздук жетекчилик да кылып турган. 1952 жылдардан баштап анын Ашым, Газетчи Дзю, Акжан, Түнкү суугат аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кыямат, Фудзиямадагы Кадыр түн кинофильмдери көптөгөн өлкөлөрдүн киносахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматовдун сыйлыктары жөнүндө айта кетсем, ал Ленин эл достугу, эмгек кызыл туу, биринчи даражадагы Манас ордеринин жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктардын ээси. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнө салып кете берген. Бирок анын чыгармачылыгы кыргыз жана башка көптөгөн улуттардын эли үчүн түбөлүк жүрөгүндө жашай берет.